الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وأفضل الخلق الأجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Мейірімді жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен бүткүл мактоолор Аллах Таалага болсун. Биз аны мактайбыз, андан жардам сурайбыз жана күнөөлөрүбүздүн кечиришин тилейбиз. Анын акыркы пайгамбары сүйүктүү элчиси Мухаммедке Аллахтын салам салаваттары болсун. Бүгүн Аллах жакшы көргөн амалдардын бири тообо жөнүндө болот. Тообо деген бул араб тилинде тауба деген сөздөн алынган. Тауба деген сөздүк мааниси оңолуу кылып жаткан ишин таштоо, токтотуу деген маанини билдирет. Ал эми шариаттагы мааниси Алла Таалага кайтуу, күнөөсүн таштап, кылган күнөөсү үчүн өкүнүп жараткандан кечирим суроо. Тообонун максаты кылган күнөөнү кайра кайталабоо. Тообо мусулмандын жашоосундагы орду кандай болуу керек? Тообонун орду шариятыбызда ар бир мусулман эркекке да, аялга да Аллахка тообо кылуу милдет. Себеби Куранда وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey mu'minlar, barыңар Аллахка тообо кылыңар, балким ийгиликке жетерсиңер. Хадис: "Куллу бани адам хатта ва хайрул хаттаина таввабун." Ар бир адам ката кетирүүчү, ката кетиргендердин арасынан эң жакшылары тообо кылгандары. Ийгиликке жетүүнүн бирден бир себеби да жаратканга тообо кылуу. Тообо кылуу мусулмандын негизги сыпаты болуш керек. Анткени күнөөсүнө тообо кылган мусулман күнөөсү жок сыяктуу болот. Эң таква мусулманда тообо кылуу милдет. Себеби эң таква адам бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон. Ал күн сайын 70тен ашык жолу Алла Таалага тообо кылып истигфар айткан. Башка бир риваятта 100 жолу деп келет. Аллах ар бир тообо кылган мусулмандын тообосун кабыл кылат. Эгерде ал өз тообосунда чынчыл болуп жана тообонун шарттарын толук аткарса. Тообонун шарттары Аллахка чын ихлас менен тообо кылуу керек. Күнөөсүн өкүнүп чын жүрөктөн о жараткан күнөөлөрүмдү кечир деп тообо кылуу. Жасап жүргөн күнөөсүн таптакыр таштап, аны экинчи кайталабоого бекем чечим чыгаруу керек. Ким тообо кылам деген үмүттө күнөө кыла берсе, тообонун шарттарын бузган болот жана жалганчылардын тообосуна айланат. Тообонун максаты кылган күнөөнү кайра кылбоо керек. Тообонун шарттарынан дагы өз убактысында тообо кылуу керек, себеби тообонун убактысы чектелген. Ким тообо кылам десе, тообо эшиги ачык. Азыркы учурда тообо эшиги ачык. Тообо эшиги эки учурда жабылат. Тагыраак айтканда, эки учурда тообо кабыл болбойт. Ал эки учурдун биринчиси өлүм. Өлүм келип жаткан учурда тообо кылса, тообосу кабыл болбойт. Далил Курандан: "Валейсат ат-таубату лиллазина я'малуна as-sayyi'ата хатта إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما." Алла Таала айтты, күнөө кылып жүрө берип, качан алардын биринде өлүм келгенде гана мен эми тообо кылдым дейт турган адамдарга жана капыр болуп өлүп кетүүчүлөрдүн тооболору кабыл кылынбайт. Аллах айткан сөзүнө эч качан каршы чыкпайт. Өлүм акыйкат. Өлүм биздин оңолушубузду күтпөйт. Биз оңолуп тообо кылып өлүмдү күтөлү. Экинчи учур тообо кабыл болбой турган учур бул күнбатыштан чыгышы. Күнбатыштан чыккан учурда тообо эшиги жабылат. Бул учурда бардык адамдардын тообосу кабыл кылынбайт. Күнбатыштан чыгышы негизи бул кыяматтын чоң белгилери болуп эсептелет. Далил хадис. رواه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Күн батыштан чыкмайынча кыямат болбойт. Батыштан чыккан күндө адамдар көрүп ыйманга келет. Мына ошол учурда ыйманга келген адамдардын ыйманы кабыл кылынбайт. Эгерде алар мурда ыйманга келбеген болсо. Ошондой эле тообосун кечиктирип жүрүп күн батыштан чыкканын көрүп тообо кылса, тообосу кабыл болбойт. Курандан далил: "Яума яати ба'ду аят раббик ла янфa'u nafsan إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا." يعني إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع كافر إيمانه ولا عاصي توبته. Эгер күн батыштан чыкса, ошол учурда кабыр ыйманга келсе, күнөөкөр бузук тообо кылса, булардын тообосу кабыл кылынбайт. Анткени тообо эшиги жабылган болот. Дагы бир маселе бидатчылардын тообосу кабыл болбойт деген маселе. Хадис: "Инна Аллах хаджаба тауба ан сахиби кулли бида." Аллах барлык бидатчынын тообосун тосуп койду деген хадис. Бул хадиске алымдар кыскача мындай түшүндүрмө берген: бидат кылган мусулман бидатын таштабайт, себеби ал бидатын туура деп ойлойт, күнөө деп да эсептейт. Ошондуктан ага тообо кылбайт. Тообонун шарттарына дал келбегендиги үчүн тообосу кабыл болбойт деп алымдар түшүндүрмө берген. Ахли сүнна алымдары
Murda kalımlar al-bidatun ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bidat amalı iblisке süykümdürөөк, жакшыраак günöөгө караганда. Себеби günөө кылган günөөкөр тооба кылат, бидатчы болсо тооба кылбайт деп айткан. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu sahabanın sözü inna abgadal umuri lallahil bid'ah. Allah'ta en жағымсыз жақпаған жек көрген нәрселерден бири бул бидат амалы, динге жаңылык киргизүү деген. Бидаттын коркунучу өтө көп, негизи ар бирибиз бидаттан алыс бололу. Шариятта акыл менен башкарып алган бидатчыларга айтарым, сүннөткө кайтылат. Сүннөт бизге жетиштүү. Эгер бидатчылар тобунун шарттарын толук аткарса, бидатын таштаса, алардын да тобосу кабыл болот иншалла. Коркунучтуу маселе. Тобосу такыр кабыл болбогондор. Булар кимдер? Бул адамдар Аллага ишенишет, ишенишпейт эмес, ишенишет. Бирок жалгыз жаратуучуга адилетсиздик мамиле кылат. Тагыраак айтканда ширк кылат. Ширкти токтотпой туруп тооба кылса, тобосу кабыл болбойт. Тобо кабыл болуу үчүн ширкти толугу менен таштап, исламды толугу менен кабыл алса, мына ошондо гана тобосу кабыл болот. Бакчылык көз ачыктык кылып сыйкырдын ыстына суутма түрлөрүн колдонуп жүргөндөр. Шарият арам кылган сыйкырдын түрлөрүн токтотуп таштабасаңар, тобоңор кабыл болбойт. Себеби ширк бар жерде бир да амал кабыл кылынбайт. Ширк иштерине тобо кылбай бул дүйнөдөн өтүп кетсе, ким болсо да түбөлүк дозокту Аллах вада берген, себеби ширкти Аллах кечирбейт. Ширк кылган адам тобо кылыш керек, тобосу кабыл болуу үчүн ширкти толугу менен ташташ керек. Негизги эреже ушул. Аллах Кур'анда "Ва ма ю'мину аксаруhum billahi illa wa hum mushrikun". Алардын көпчүлүгү Аллага ширк кошкон абалда ыйман келтиришет. Аллахка деле, пайгамбарга деле ыйман келтирдим, ишенем деши мүмкүн, бирок алар ширк иштерине таштабайт. Ошондуктан алардын тобосу кабыл кылбайт. Жана ыймандын негиздерине толук ишениш керек. Тобо кабыл болуу үчүн эгер ыйман негиздерине толук ишенбесе, тобосу кабыл болбойт. Ыйман негиздери дегенде бул жерде максат ыймандын 6 түркүгү, 6 рүкүнү. Ыйман негиздери бул Аллахтын жалгыздыгына ыйман келтирүү, периштелерине ыйман келтирүү, китептерине ыйман келтирүү, элчилерине ыйман келтирүү, акырет күнүнө ыйман келтирүү, тагдырдын анын жакшылыгы менен жамандыгына ыйман келтирүү. Мына ушулар ыйман негиздери. Тобо кылбоонун кесепети. Ким тобо кылбаса, бактысыз адам. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Бул дүйнөдө ырыскысы кемейт. Күнөө себептүү акыретте азабын алат, күнөөсүндө тобо кылбагандыгы үчүн. Жүрөктүн мерез болуусу да күнөө себептүү болот, күнөөсүндө тобо кылбаса, жүрөгү мерез болот. Мерез жүрөктөр акыйкатты кабыл кылбайт. Балей кырсыктар да күнөөсүндө тобо кылгандыктан болот. Азыркы заманыбызда балей кырсыктар өтө көбөйүп кетти. Бул да болсо күнөөсүндө тобо кылбагандын кесепети. Чындыгында күнөө душмандын коркунучунан да катуураак. Негизи күнөөкүлардан алдың 4 нерсени эске алыш керек. Ошондо күнөөнөн тыйылууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биринчиси өлүм. Анткени ал айттырбай келет өлүм. Эң коркунучтуусу күнөө кылып жаткан учурда өлүм келсе, ажал алып кетсе, эң жаман өлүм ошол. Кыяматта ошол күнөөсү менен кошо тирилет. Экинчиси бул Аллах Таала көрүп турат. Аллах көрүп турат. Эгер күнөө кылууну каалап, бирок Аллахтан корксоңуз, анда ыйманыңыз саламатта экенин белгиси. Аллах Бакара сүрөсүндө Аллахка кайтып бара турган күндөн корккула деп эскерткен. Үчүнчүсү периштелер ар бир ишти жазып турат, алар Аллахтын буйругун так аткарат. Төртүнчүсү акыретте кыямат күнү сот күнү ар бир адамга сот иши жүрөт. Күнөөсү барлар жазасын алат, күнөөсү жоктор аман калат. Акырында тобонун фазилетти артыкчылыгы менен жыйынтыктайбыз, урматтуу тобо кылуучулар. Эң биринчи тобо кылган мусулман адамды Аллах жакшы көрөт. Аллах Кур'анда айткан: "Инналлаху юхиббут таввабин". Аллах тобо кылуучуларды жакшы көрөт. Тобо кылган инсан өз нафсини тазалайт, жан дүйнөсү таза болот, жана ырыскысы кенен болот. Тобо кылган пенденин жүрөгүнө бейпилдик, тынчтык орнойт. Эң негизгиси ким тобо кылса жараткандын каарынан кутулат. Тобо кылуу менен балай кырсыктан саламатта болот. Аллахтын рахматы менен бейишке кирет. Баарыбызды Аллах Таала өз рахматын алсын. Акырында жараткан бардык күнөөлөрүбүздү кечирсин деп тобо кылабыз. Аллахумма идж'ална минат таввабин ва идж'ална минал мутатаххирин ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.